ушундай спинальный мышца ортофия экенчи. Андан соң күттүк жакшы болуп кетет деп, бирок жакшы болгон жок. Ушу Бишкекке алып барып анализ тапшырдык. Ошо 1,5-2 айдын аралыгында чыкты. Ошо балам спинальный мышца ортофия экенин билдик да. Азыр бизге өтө оор болуп турат да бул. Эми гана балалыктын таттуу дамын тата баштаган 3 жаштагы Наристе Байхан Тойчу Маматов оор дарт менен күрөшүүдө. Наристе сейрек кездешүүчү генетикалык ооруга чалдыккан. Башкача айтканда омуртка булчуңдарынын бузулушу диагнозу коюлган. Ошо көрүнүп жүрүп, ошо жакын каралыкта 1,5-2 ай дегенде ошо Москвага лабораториядан кан тапшырдык. Ошондо Москвага ташып келдиңиз? Жок, Бишкектен тапшырдык да лабораториялардан. Алар ошол жакка Москвага жөнөтүштү. Ошо 1 ай, 1,5 ай дегенде күттүк, результаты чыкты. Ошо спинальный мышца ортофия болуп өтө жаман диагнозго калып калдык да. Наристе өз алдынча кыймылдай албайт, жөрмөлөп басууга да мүмкүнчүлүгү жетпейт. Күн өткөн сайын абалы оорлоп, буттары да кыйшая баштаган. Мындан улам Байхандын өмүрүн сактап калуу үчүн тез арада баасы $2 миллион турган дүйнөдөгү эң кымбат зоологен сыма уколу зарыл болуп турат. Бирок бул ири суммадагы каражатты табуу мүмкүн болбой тургандыктан Наристенин ата-энеси кайрымдуу элден жардам күтөт. Азыркы учурда балам деген башка 3 жаштагы бала. Элестетиңиз, кандай чуркап ойношу керек да. Менде андай мүмкүнчүлүктөр жок да баламда. Ушу Байхан балам басып балдардын катарында ойноп жүрүшүн каалайм. Ошондуктан кыргыз элим жардамыңыздарды берип койсоңуздар деп өтүнүп суранам. Анан өзү монтип баспагандыктан тынчсызданып, ыйлап, өзү ушундай жаткан менен ары бери бурала албайт да. Уже буттары дагы мондай ортофировать этип кетти, так кыйшайыпчы. Түз болбой. Өзү нормалдуу балаңкы мондай болот да, бунун буту мондай болуп бузулуп кетип атат да. Дарыгерлер баланын өмүрүн сактап калуу үчүн чет өлкөдө мүмкүнчүлүк көбүрөөк экенин айтышкан. Учурда ата-энеси уколду алуу үчүн Дубайдагы клиникалар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшкөн. Бирок баардык нерсе каражат маселесине келип такалууда. 3 жаштагы бөбөктүн апасы Нуриза Рахман кызы жардам сурап, өлкө башчыга да кайрылып өттү. Биз Дубайда дагы ошондой уколду беришет экен да. Дубайда дагы сураштыртасыз, Москвада бар экен. Эгерде ошол баа $2 миллион батыраак чогулса, ушу баламдын өмүрүн сактап калабыз да. Бул ооруда болсо, балам азыр мондай жөн гана жата алат да. Анан ушу колдорун кыймылдоосун, дем алуусун, тамак жесин, бүт баарын алып коет да бул оору дегенчи. Ошондуктан сиздерден кайрылып сурайм, ушу Байхан балама жардам берип коюшуңуздарды өтүнүп сурайм. Деп күтүп атабыз. Ушу биздин президентибиз Садыр Нуркочоевич ушу Байхан баламын басуу кетүүсүнө жана ушундай балдардын катарында ойноосуна ушу жардамыңызды беришиңизди өтүнүп суранам. Кайдыгер эмес инсандар экрандагы реквизиттер аркылуу көмөк көрсөтсө болот. Чырпыктай өмүрдү сактап калалы замандаш. Алмагүл Эркебай кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.